Жабыркаган айылдарда кайсы жерде кан көбүрөөк төгүлгөн болсо, кайсы жерде жаныбарлар көбүрөөк өлгөн болсо, ошол жерлерде алдын ала залалсыздандыруу иштери толугу менен жүргүзүлөт. Азыр уруксатты тиешелүү органдардан алабыз. Алгандан кийин биз дагы полный бригада, 2 бригада чыгып жумушту алып барат. Баткен облусунун аймагында, Баткен шаарында, Кадамжай райондорунда элдерди эвакуация болгон жерлердин баардык пункттарында жергиликтүү санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери санитардык талаптарга жооп берүү максатта тамак аштан уулануулардын алдын алуу үчүн жана жугуштуу ооруларды тарап кетүүсүн алдын алуу үчүн баардык жумуш аракеттерди жасап жатышат. График менен ар бир кызматкер мектептерге бөлүнүп, тиешелүү жумуштарды алып баратышат. Бүгүнкү күндө жабыркаган баардык айылдарда, Баткен районунун, Лейлек районунун айылдарында жанагы тазалоо иштери жүрүп жатат. Тазалоо иштери бүткөндөн кийин биздин өзүбүздүн лабораториялык кызматкерлер, өзүбүздүн бригадабыз ошол жабыркаган айылдагы социалдык объектилерди, топурактын, суунун, абанын изилдеп анализдерди жүргүзүп атышат. Бүгүнкү күндө Карабак айыл өкмөтүнүн Карабак айылында, Кызыл Бел айылында, Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Тала жана Жаңы Жер 4 айылда бүгүнкү күндө 60 пробалар алынды. Бүгүнкү күндө жайында абаны радиацияга текшердик, бирок эч кандай өзгөрүү болгон жок, баары таза. Топурактардын, суулардын радиацияга, токсикологияга Бишкекке анализге жиберебиз. Ошол эле учурда ошол социалдык объектилердеги суулардын санитардык бактериологиялык лабораторияга жана оору, ич өткөк ооруларынын козгогучтары барбы жокпу ошолорду аныктоо үчүн тиешелүү пробалар алынды.